Камерага деле биринчи болуш керек. Анан баары бир сүйүнүч да ушул жерге келип, быйык жерге. Assalamu alaikum, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Умра ибадаттарыңыз кандай өтүп атат? Орозоңуз жеңил болуп атабы? Алейкум ассалам. Кудайга шүгүр. Ибадаттарыбыз жакшы, умра сапарыбыз өтүп атат. Колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Амалдарын аткарып. Шүгүр. Деги эле айтсаңыз, ушул умрага келүү сиздики жашооңузда биринчи жолубу, же сиз дагы экинчи жолу келип жатасызбы? Жок, умра сапарга биринчи жолу келип атабыз. Ниет кылып ойлонуп койчук, бирок мындай ушу быйыл келип калам, ушу эме пайгамбар жашында келип, ушу Мекка Мединаны көрөм деп ойлогон эмесмин. Биринчи Аллахым өз үйүнө чакырды окшойт. Экинчи улан иним себепкер болду. Улан бир тууган агамдын баласы. Деги эле ошол умра ибадатка кимдер себепчи болду? Туугандарга, бардык айылдагы балким курдаштарыңызга, классташтарыңызга айтып туруп келдиңизби, же купуя түрүндө келип кеттиңизби? Бул жерде купуялык кичине сакталып калды. Айылдан да ошо барып келип аткан келин кезектерди көп эле күттүм, болдушту. Анан буну эми купуя эле болду. Анан бир туугандар билишти. Өзүм тарап, деги жолдошум тараптары билишти. Умра ибадатыбыз билинбей эле 9 күн өтүп кетиптир. Сиз үчүн 9 күн кандай сезилди? Балким бир айдай жүргөндөй сезилдиби, же бат-баттан өтүп атабы? Жок, ушу 9 күн тез-тез өтүп кеткен деп атат. Ушунчалык бир өзүнчө бир керемет сезимдер бар экен. Аллахтын бардыгына ишенип, көп кандай десем, жакшы сезимдер аябай күч алып атат. Тез өтүп кетти ушу 9 күн. Мадина шаары бир тынчтыктын шаары деп айтылып келет да, сизге ошол сезилдиби? Деги эле Мадина шаарына баргандагы бир абалды айтып кетсеңиз, ошол жактагы замзам суусун ичүү, аяктагы адамдардын бир жөнөкөйлүгү, кичпейилдүүлүгү, деги эле бир атмосферасын айта кетсеңиз. Кувейттен Мадинага учуп келдик. Келгенде эле аэропорттон тосушуп алды бизди. Жакшы. Анан чоң мечитине барып, мейманканага орношкондон кийин чоң мечитине бардык. Нурлуу Мадина деп коет экен, ошого татыктуу шаар экен. Анан айрыкча чатырлары жакты. Булар Германияда жасалган турбайбы? Ачык асман астындагы мечит. Чатырлардын ачылуусу, кайра жабылуусу да өзүнчө бир керемет жакшы көрүнүш болду. Ошо Мадина шаары көпкө дагы жүргүм келди чынында. Бир 3 күн бир пас эле өтүп кеткендей болду. Медина шаарын ошол менен бүттүк. Андан кийин Мекке шаарына келдик. Мекке шаарындагы бир аураны, атмосфераны айта кетсеңиз. Жана дагы ошол умра башчы бардыгыбызды бир сапка тизип алып, дуаларды айтып аттык. Анан Каабаны көргөндө башыңарды жерде салып тургула, качан гана көргөндө бир жүрөгүңөрдөн чыккан бир дуаны кылгыла деди. Сиздик ошол учурдагы бир дуаны эскерте кетсеңиз, кандай дуа кыла алдыңыз? Жүрөктөн нелер чыкты? Меккеге келгенден кийин лабайканы айтып келдик. Келип Каабаны көргөндө өзүнчө дагы бир башкача сезим болуп, көп дуаларды айттык. Аллахка чексиз ыраазычылыкты билгизип, анан көп бир туугандарыма, бала чакама, үй бүлөмө, жалпы эле элиме жакшылык, тынччылыктарды, ислам динин ушу жакшылап өнүксө экен, ушу жакшы нерсе экен деп ушундай ойлор келди да. Ушул 63 жашка келип калдым дедиңиз, пайгамбар жашына. Деги эле 63 жыл кандай өттү сиз үчүн? Деген чын эле тез-тез өтөт экен. 63 деген жыл. Эми биз дагы ошо Советтер Союзунда жашап, советтик мезгилде окуп иштеп калдык. Анан кийин апабыз аябай намаз окуп, орозо кармаган киши болчу. Таята жагыбызда, чоң аталарыбыз жакта. Ошол жума намаз күнү биздин тиги Жамбылга жакын жашачубуз. Ошо Жамбыл шаарына барышчу. Таяталарыбыз, чоң аталарыбыз жума намазга. Ошол убакта деле ушу бекем өздөрүнүн динине ишенип, баягы эми анда союз болгондон кийин чек ара деле ачык болуп эле барып ушунчалык сыймыктан чыкты ошо кишилерге барып жума намазга катышып келип, бир өрүк, бир мейис болсо да ошо жума намаздан келдим деп алып келип беришчи. Анан эми Кудай кааласа баары жайылып, жаштарыбыз кайра ушунчалык исламга берилип,
бала чакабыз дагы берилип дегендей. Анан уландын көп немеси салымы болуп атат да бул жердечи. Китепчелерди берет, салаваттарды берет, дуаларды берет, нооларды окугула, мындай кылгыла деп. Келген сайын бир көрсөтмөлөрдү көрсөтүп, акыл кеңештерин айтып кетет. Ошо дагы көп салым берди, кошту. Анан бул жакта ошо Мадина шаарында, Мекке шаарында ар бир намаз учуру бүтөөрү менен жанагындай жаназага тургузуп, 10дон 15тен адамдын бир өлгөндүгүн көрүп аттык да. Деги эле сиз ошол өз көзүңүз менен көрүп атканда кандай таасир ала алдыңыз? Бул жашоо кыскалыгыбы же өлүм кашкабактын ортосунда деген бир мааниде келип калдыбы? Кыргызда айтып коет го өлүм ак деп. Ошол чын эле экен. Анан жаназага биз кыргыз элинде аялдар турбайт го, бул жерде ошо мусулмандар көрсө турат экен да. Ошого кой ушуга сооп болсун, тиги кишиге майитке сооп болсун деп жаназага турат. Анан бул жакта жүргөнүңүздө деле Кыргызстандын жаңылыктарын угуп аттыңызбы же дуа кылып атып, ибадат кылып атып, мындай жаңылыктарды укпастан адамдар менен бир сүйлөшүп отурдуңузбу? Кыргызстан жаңылыгын уккан жокпуз рас. Ана бала чака кичине тиги аудио немелер менен сүйлөшүп коет. Атак ошол ибадаттар менен, амалдар менен. Кудай буйруса, кийинки жыл умрага же ажылыкка насип болуп калса, дагы кимдер менен келейин деген ниеттериңиз бар? Буйса дагы деле ушу улан иним менен келейин деген оюм бар. Бала чакам дагы ойлоп коюшат, ушу барсак экен деп, баардыгы ушу насиптеш болсо экен, жугумдуу болсо экен умра сапарыңыз деп калышты. Бул жактагы бир биздин коңшу казак бир туугандарын же өзбек бир туугандарын же тажик бир туугандарын жолдон көрө алдыңызбы? Алар менен учурашканда кандай бир сезим болот экен? Кыргыздарды аябай көрүп, ой кыргыздарсыңар го деп кандайсыңар деп учурашып аттык. Бул мейманканада өзбек туугандар менен кошуналаш жашап атабыз. Раз казактарды байкаган жокмун, бирок баары бир деле ушу биринчи не дечи эле оюм Филиппин, Сингапур, Малайзиядан келгендерге ушунчалык баа бердим да. Баары чогуу чогурашып, окшош кийим кийишип, анан көрсө алар аябай бир 2 ай дайындалат экен да бияка. Мындай айтып атканда конкурс аркылуу өтөт окшойт да. Ушунчалык бир эле берилип эметкенине ушундай суктандым да. Биз да ошо кыргыздарда ошондой болсок сонун болмок. 9 күн ичинде сизди бир жүрөгүңүздү бир титретип, көзүңүздөн жаш чыгарган учур кайсыл учур болуп, сиздин бир жашооңузда алтын тамга болуп басылып калды? Сизди ыйлаткан кайсыл учур? Биринчи Мадинада Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын раудасында, экинчи ушу Кабада Меккеде. Раудага киргенде кезек менен эле кирдиңиздерби же башында сиздерди киргизтирбей кайра айланып келген учуруңуз болдубу? Бешим мурунку күнү бешим намаздан кийин бул жерден киргизет дегенден барып аябай күттүк. Аябай күтсөк, бүгүн болбойт деп киргизбей койду. Анан эртеси улан үкөм сүйлөшүп коюптур. Ошо жердеги мусулман араб келин келип, баарыбызды тартип менен киргизип, жакшынакай болуп кирип чыктык. Эч кандай мындай тыгын болгон жок. Өзү эмеси менен, ирети менен кирип, ибадатыбызды кылып чыктык. Умра башчысы тууралуу эми кененирээк айта кетсеңиз, Улан мырза кандай экен, ал аткарып жаткан, сизге кызмат кылып жаткан, ибадатыңызга бир салым кошуп аткан тууралуу айта кетсеңиз. Эми умра башчы тиги бир тууган агам баласы болгондон кийин жалаң бирок мактоого татыктуу жигит. Анан бардык жагынан жетишкен. Бул тиги окууну жакшы бүтүп, политехти бүттү. Анан кийин дипломатты окуду, тиги госуправленияны окуду, иши кылып, окубаган окусу калган жок. Азамат, тырышчак, жакшынакай 5 баланын атасы, жакшынакай үй бүлөнүн ээси. Ушу биз сыймыктанган улан, тиги жогоруда эжем айтып кеткендей, улан каякта ба, Чыңгыз каякта, Москва, Лондон, Парижде дегенде, улан каякта ой, Америкада, улан каякта, Кытайда, улан каякта, Туркияда дебеде окуп сыймыктанып калабыз. Дайыма барган жеринен мен зыяраттамын, силерге баарыңарга ысык салам деп өзүнүн кабарын билгизип турат. Азамат аман болсун, иштери ийгиликтүү боло берсин. Азыр сиз интервьюнун башынан баштап аягына чейин бир көзүңүздөн бир жаш чыгып атты. Бул сүйүнүчтүн жашыбы же бир нерсени бир айта албай атасызбы же камерага биринчи жолу түшүп атканыңызгабы? Камерага деле чын эле биринчи болуш керек. Анан баары бир сүйүнүч да ушул жерге келип, ыйык жерге.
Кудай буйрса сизди дагы ыйлатып койдук. Эми эркин микрофон айта кетсеңиз, бир жалпы эле кыргыз элине бир тынчтык өкүм сүрсүн, өнүгүүнүн үстүндө жүрөлү, ажообуз тууралуу айта кетиңиз. Ошол себептер болбосо биз бул жакта ибараттарыбызды бир кыжаалатчылык менен ай Кыргызстан эмне болуп атыптыр, чек арабыз эмне болуп атыптыр деген бир ойлор болбостон бир тынчтыктын учурунда келе алдык да. Кудай кааласа Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Эл башчыбыз аман болуп, ошол башкарып келип аткан кишинин жолун, ишин колдоп, колун эмне дейчү эле, орун жер колдон жеңилин жерден алган жакшы элдерден бололу. Башка кошуна элдерге да үлгү көрсөткөн. Тынччылык болсун, аманчылык болсун, Аллахым колдосун баарыбызды. Кудай буйрса сизге дагы ден соолук берсин, ибадаттарыңыздарды жакшы аткарыңыздар. Буйрса жалаң гана жакшылыктардын үстүндө жүрүп, кийинки жыл дагы бир умрага келүүңүзгө насип этсин. Сага да чоң рахмат, Азамат, бактылуу бол, бир жакшы үй бүлөнүн ээси бол.